Так, ордуна коюу жолу менен чыгарып көрө турган болсок, мына биринчи мисалды көрүп турабыз. Биринчи мисалда 3x кошулган y барабар 7. Ошол теңдемелер системасынын биринчи теңдемеси деп аталат бул. Ал эми экинчи теңдемеси -5x кошулган 2y барабар 3. Демек, биринчи теңдемеден y-ти x аркылуу туюнтуп алабыз. Анда y барабар 7'nin өзү калды. 3x барабардын сол жагын өтө турган болсо, минус белгиси менен өтөт, билебиз. Анда экинчи теңдемедеги y-тин ордуна 7 минус 3x'тин туюнтмасын коюп төмөнкү системаны алабыз. Анда биринчиде y барабар 7 минус 3x деп жаза турган болсок, экинчиде минус 5x кошулган 2. Ал эми y-тин ордуна мына барабардыкты алып жазабыз. Ал барабардыгыбыз 7 минус 3x барабар 3. Демек, экинчи теңдеменин чыгарабыз. Анда биз бул теңдемени силер менен мурда чыгарып көргөнбүз. Силер чыгара аласыңар буну. Минус 5x кошулган 2 көбөйтүлгөн кашанчында 7 минус 3x барабар 3. Демек, бул жерде чыгарып көрө турган болсок, 5 минус 5x'in өзүн жаздык. 2'ni 7'ge көбөйтө турган болсок, 14. 2'ni минус 3x'ga көбөйтө турган болсок, минус 6x барабар 3. Бул жерде минус 5x менен минус 6x. Булар не? Өзгөрмөсү бар тамгалар, же болбосо өзгөрмөсү бар коэффициенттер дейбиз дагы, x өзгөрмөсүн чогултабыз. Минус 5x'га минус 6x кошо турган болсок, минус 11x келип чыгат. Барабар 3'түн өзүн алып жаздык барабардан кийин 14'тү барабардын сол жагын алып өтө турган болсок, анда минус 14 болуп калат. Демек, 3'төн минус 14 кемитсек канча болот? Минус 11 калат. X барабар минус 11 өзүн жаздык. Бөлүнгөн мына минус 11'ди x коэффициентин алып бул жакка алып өткөндө бөлүү болуп кетет дагы, бөлүп жиберебиз. Минус 11'ди 11'ге бөлсөк, x барабар канча болот? 1 болот. Демек, x барабар 1 болсо, биринчи теңдемеге коюп көрөбүз. Ал биринчи теңдемебиз гана мына бул жерде болчу. Y барабар 7 минус 3x. Y барабар 7 минус 3 x'in ордуна 1'ди кое турган болсок, көбөйтүлгөн 1 барабар y барабар 3'тү 1'ге көбөйсөк кайрадан 1 келип чыгат. 7'ден 3'тү кемитсек 4 болот. Мына урматтуу окуучулар, ордуна коюу жолу деген ушул система менен чыгарабыз.